Биздин өпкөрүүлөр бөлүмү улуттук госпиталдын өпкөрүүлөр бөлүмү болуп эсептелет. Бизде 25 орунга эсептелген. Бизде бир жылда ушу өпкөрүүлөр менен 1100 бейтап дарыланып чыгат. Ошондой эле биздин бөлүмгө өлкөбүздүн баардык булуң бурчтарынан оорулар келет. Биздин поликлиникада врач-пулмонологубуз ооруларды көрүп, ал жерден текшерип, азыр бизге бөлүмгө бронхиттин оор түрү, бронхиалдык астманын оор түрү, ошондой эле пневмониянын дагы оор стадиядагы ооруларды жөнөтөт бөлүмгө дарыланганга. Эми мындайча айтканда, жалпысынан ушу бизге бир жылда жатып кеткен оорулардын бир 50-60% бул өпкүнүн өнөкөт бүтөлмө дарты деп коебуз, же болбосо хобл диагнозу менен дарыланат. Бир 25-30% бул бронхиалдык астманын оор түрү менен ооруган бейтаптар дарыланат. Калган бир 10% бул пневмония оорусу, бронхектитиске, ошондой эле кээде кездешкен идиопатический фиброз деген оорулар менен келип жатышат. Эми биздин бөлүмгө өлкөбүздүн баардык эле ооруканалары, бейтапканаларынан башында өздөрү дарылап, анан бейтаптын абалы жакшы болбосо, абалы оор болсо ошолорду жөнөтүшөт дарыгерлер, же болбосо диагнозу туура эмес болуп, диагноз кое алышпаган учурларда бизге жөнөтүшөт. Биз бул жерден эми текшерип, диагнозун тактап, анан азыркы мезгилге ылайыктуу десем болот, дарылоо методдору менен дарылап, эми биз аракет кылабыз бизге келген бейтаптардын баардыгы эле 99-100% ушу бизге келгенде айыгып, дарыланып кеткенине аракеттенебиз. Эми биздин жана башында айтпадымбы, эми 50-60% бул хобл диагнозу, же болбосо өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты деп коебуз, ошону менен. Бул эми биринчи кезекте тамеки чеккендерде көп кездешет. Андан кийин экинчиси бул 40 жаштан кийин уже биздин өпкөнүн оорусу, уже 40 жаштан өткөндөн кийин белгилери байкала баштайт да. Бул биринчиси эле бейтап дайыма жөтөлөт. Анан жөтөлгөндө кургак эмес, какырык чыга баштайт. Какырыгы деле башында ак болушу мүмкүн, бирок барып жана ириң аралашып, жашыл, көгүш, ириң какырыктар чыга башташы мүмкүн. Андан кийин бейтап кичине басканда, кичине жумуш, кадимки эле күндөгү жасаган жумуштарын жасаганда демигип, күйүгүп, ошо жумушун жасай албай калат. Ушундай белгилери байкалганда эми аябагандай өтүштүрбөй, ошо жергиликтүү ооруканадагы эле дарыгерлерге кайрылып, ал жерден текшерилип, эми азыр биздин баардык эле жерде дарыгерлер хобл диагнозун жакшы эле дарылашат. Биринчи белгилери, жеңил формалары, бронхиттин эми биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү стадия деп коебуз да, жеңил, орто, оор, аябагандай оор абалы болот. Ошонун биринчи, экинчи стадиясыны ушу жергиликтүү ооруканадагы дарыгерлер деле дарылашат да. Ошолорго кайрылып, анан биздин эми баардык эле азыркы акыркы убакта хобл болобу, астма болобу, аны биз дарылоочу ингаляторлор менен азыркы убактагы ошолорду менен базистик дарылоо деп коебуз, же болбосо негизги дарылоо каражаты бул ингаляторлор менен, азыркы заманбап ингаляторлор менен лечение кылып калганбыз. Ошо убагында дарыгерге кайрылып, ошол ингаляторлорду колдонуп, колдонгондо да туура колдонуп дарыланса, ал оор стадияга өтпөйт. Үй шартында деле дарыласа болот. Ушундай методдору бар. Бейтап айга катуу демигип келгенден кийин пульсоксиметрдин жардамы менен кычкылтектин нормасын көрүп, анан аз болсо 88ден ылдый, 94дөн болсо 94дөн ылдый, 88ден да ылдый болсо биз кислородный концентратор жардамында кошобуз. Бул өпкөбүздү кычкылтек менен камсыз кыла албай калганда бейтап ушул кычкылтекти аппараттын жардамы менен дем алат. Азыр бул 3 литр минутта ылдамдыкта дем алат. Мындагы бойдогу көбөйтсө болот, анда бунун
патология көп убакытка кечинде дем алганда 2,5-3 коюп койсо болот. Ушу 5 жылдан бери келип ушу пульмология отделениесине жатам. Бул жерде иштеген врачтар аябай сылык мамиле жасашат, адамдын ою менен болушат, айткандардын баарын эметет. Бул больницанын мага жакканы аябай таза, иштеген иштери сылык, өзгөчө ушу врачтар да айтар элем, оорулуу аябай бейтап ооруп келгенде ошонун ою менен болот. Муну мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп. Больницанын өзүндө болгон дарылар болсо, анысын такыр эч убакта аябай берип турат. Врачтарга ушу өпкө оорусунун жамаатына ушундай иштеринде ийгилик, үй-бүлөлөрүндө бакыт таалай келген бейтаптарга ушу жасаган сылык мамилелеринен жазбай иштеринде ийгилик болсун. Bizimki darılar жүргөнүм 6-7 жыл болду. Катары менен такай келем. Ушул акылдай жолдошуна өзү дарылайт, дайыма жакшылап карайт. Бүт бардык дарылар мектебине камсыз кылышат. Рахмат, мен жакшы болуп калдым. Келгениме ушу 3 күн болгон. Бүгүн жакшы дем алуу, жеңил аябай жакшы болуп калды. Дайыма ушинтип дарыланып жүрөмүн.